Саламатсыңарбы кымбаттуу достор? Өткөн жолу биз максаттар тууралуу сөз кылганбыз. Демек, максат аныкталган соң эмне керек экени жана кандай жыйынтыкка жетүү керек экени так белгилүү. Кандай көйгөйдү чечүү же кандай ойду жүзөгө ашыруу керек экени анык. Эми биздин кийинки кадамыбыз кантип жетүү керек экенин аныктоо. Максатыбызга кандай жол менен жетебиз? Дал ушул жерде башыңарда көйгөйдү чечүүнүн ыкмасы даяр болуп турушу мүмкүн. Бирок мен силерди ойлонууга чакырат элем. Бул максатка жетүүнүн эң жигердүү жолубу? Көп учурда мен долбоорлорду карап чыгып жатканда аталган максатты жөнөкөй, кыйла арзан жана эффективдүү жол менен жетүүгө мүмкүн болмок экенин көрөм. Мисалы, саламат жашоонун идеяларын жайылтууга байланыштуу нерселер болсо, көп учурда айрым аймактарда тааныштыруу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзсө бүткүл шаар жана жаштардын баары эле саламат жашоого бет алат дешет. Бирок ошол суралып жаткан бир нече миң долларга мыкты телекөрсөтүүнү же радио берүүнү даярдатып чыгып, ал жаштар арасында популярдуу болмок. Бул бир мисал. Ошондуктан кандай ыкмалар бар экенин ойлонуп көргүлө. Башкача айтканда, короодогу отургучтарды сырдоо боюнча жөнөкөй эле долбоорду өз күчүңөр менен же адистерди, башкача айтканда малярларды жалдап келип, же кандайдыр бир башка жол менен ишке ашырса болот. Тургундарды чогултуп, алар ишти бөлүштүрүп алсын деген дагы тийиштүү деңгээлде жакшы ыкма. Демек, аныктап чыгалы. Ишти мыкты уюштурууга эмне жардам бериши мүмкүн? Биз бүгүн дал милдеттер жана кадамдар тууралуу сөз кылабыз. Иштин түзүлүшүн туура жана эффективдүү аныктап алуу үчүн, ал силерге ыңгайлуу болуу үчүн, ишти башкаруу максатында төмөндөгү схеманы оюңардан чыгарбоого чакырат элем. Бул ушундай бир логикалык схема. Сиздин максатыңыз бар, долбооруңуз менен эмнеге жетүүнү каалап турганыңызды так билесиз жана кандай ыкма менен жетүү керек экенин дагы билесиз. Ыкма аныкталган, башкача айтканда, А чекитинен Б чекитине чейин дал ушул жол менен жетесиз. Анда дагы кандай милдеттерди коюш керек? Милдеттер деген эмне? Мисалы, кайрадан эле отургучтар тууралуу эң жөнөкөй маселе — отургучтарды сырдоо. Биринчи милдет албетте даярдык иштери. Жабдыктарды сатып алуу, тургундарды кулактандыруу, анткени бул коомдук долбоор. Бул биринчи милдет болмокчу. Экинчи милдет албетте долбоордун өзүн жүзөгө ашыруу болот. Башкача айтканда, баланча үйдүн түкүнчө короосундагы отургучтарды сырдоо. Жана үчүнчүсү маалымдоо болсо керек. Мисалы, коомчулук алдында аткарылган иш тууралуу отчет берүү. Жана дагы мен сиздерди өз идеяңызды жайылтууга үндөйт элем. Анткени башкалар сиздин канчалык ийгиликтүү экениңизди көргөндө, балким алар шыктанып, өздөрүнүн коомдук көйгөйлөрүн өздөрү чечип баштайт. Өз кезегинде ар бир милдет майда кадамчалардан турат. Биз бүгүн түшүнүп тургандай, кандайдыр бир максатка жетүүнү каалаганда милдеттерибизди жазып чыгабыз. Ал эми ар бир милдет жана алардын ар бирине жетүү жыйынтыгында максатка жеткизет. Ал эми өз кезегинде ар бир милдет кичине кадамдарга бөлүнөт. Жана түшүнүктүү болуу үчүн мен сандарды коюп чыктым. Көп учурда көрүп жүрсөңүздөр керек. Биринчи милдет, биринчи кадамча 1 чекит 1 болот. Экинчи кадамча 1 чекит 2 жана андан кийинкиси 2 чекит 1 жана 2 чекит 2. Эгерде даярдык иштери отургучтардын мисалында болсо, демек үйдүн тургундары үчүн кулактандырууну жазып илүү биринчи кадам болот. Экинчиси, жыйын өткөрүүнүн өзү жашоочуларга маалымат берүү же аларды кабардар кылуунун башка бир жолу. Балким жабдыктарды сатып алуу үчүнчүсү болмокчу. Жана абдан маанилүүсү, бул кадамдарды топ менен биргелешип талкуулап жатканда, биринчиден, кандай кадамдар керек экенин ийне жибине чейин эсептеп жазуу. Анткени кийин аларды тактап билүү кыйын болуп, алар баары бир өздөрүн эске салат. Ошондуктан алдын алып койгонуңар туура.
Экинчиси, өз ара милдеттерди бөлүштүрүп алуу. Ким кайсыл кадам үчүн жоопкерчиликтүү экенин аныктоо керек. Анткени ар кимдин өзүнө жаккан иши бар. Кимдир бирөөгө жашоочуларга кулактандырууну камсыздоо оңой. Кимдир бирөөгө жабдыктарды сатып алып келүү ыңгайлуу. Ал бааларды билет жана адистер менен сүйлөшүп келүүгө кудурети жетет. Демек, кудуретине жана өзүнө жаккан жагына жараша топтун мүчөлөрү арасында бул кадамчаларды бөлүштүрсө болот. Ар бир милдетти жана ар бир милдеттин кадамдарын жазып чыгып, жана пландоонун кийинки баскычы иш планын иштеп чыгуу болмокчу. Иш планын түзүүнүн эң жөнөкөй жолу аны жадыбал түрүндө түзүү. Эң жөнөкөй мисал. Биз иш чараны жазып, мөөнөтүн, жоопкерчиликтүү кишинин атын жазып, кошумча маалымат үчүн дагы орун калтыруу. Маанилүү жагдайлар болушу ыктымал, аларды унутпоо керек. Эгерде топ менен биргеликте мурунку кадамды иштеп чыксаңыздар, баары жазылып чыкса, демек логикалык чынжырды өздөрүңөр үчүн тууралап көчүрүп алуу оңой болот. Албетте, кайрадан эле сандарды коюп чыгабыз. Демек, дароо эле биринчи кадамдар 1-1. Биринчи милдет, биринчи кадам. Анан экинчи милдет, биринчи кадам болгондо 2-1 болот. Жана дагы иш чараларды жазга. Мисалы, кулактандырууну жазуу, мөөнөтү, ал качан жасалары, ким аны ишке ашырат, жана кошумча толуктоо. Балким кандай түрдө же кайсыл тилде болоору. Демек, баарын так жазып чыгуу керек. Мунун баарын так жазып чыккандан кийин мен ишти аткаруунун графигин түзүүнү өтө милдеттүү түрдө сунуштайт элем. Иш чаралардын графиги өтө ыңгайлуу нерсе. Анда көз алдыңарда календарлык план түзүп, иш канчалык көп экенин аныктап, ар бир иш чараны карап чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ошондой эле пландын уландысы катары жазып алуу дагы мүмкүн. Башкача айтканда, улантып, бирок өзүнчө жазып алуу ыңгайлуураак болот. Ошол эле иш чараларды көчүрүп, мисалы, кулактандыруу сиздин кулактандырууну жазууга байланыштуу иш чараңыз. Балким сиздин долбоор бир жумага эсептелген. Эгерде ал отургучтарды краскалоо сыяктуу кичине чоң эмес иш чара болсо, сиздер аны бир жумада ишке ашыра аласыздар. Анда биз жуманы күндөргө бөлөбүз. Албетте, кулактандыруу биринчи күнгө коюлат. Андан кийинкиси жашоочуларга маалымат жайылтуу болот. Жана аны сиздер экинчи күнгө баамдайсыздар. Жана ушундай эле түрдө. Балким кандайдыр бир иш чаралар 2 күнгө уланышы мүмкүн. Жана ушул сыяктуу улана берет. Ошондой эле бул аспап кайсыл иш чаралар көбүрөөк убакытты талап кылаарын көрүп билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кайсыл жерде иш көп экенин, кайсыл жерде иштер удаа уланып кетеринен кабар берет. Мисалы, жабдыктарды сатып алууну дароо эле баштоо мүмкүн. Эмнеге болбойт? Болот. Кандайдыр нерселерди бир учурда аткарса болот. Баары бир жалкоо болбой, бир аз убакыт бөлүп, календардык планды түзүп, көз алдыңарда илинип тургандай кылып орнотуп алуу керек. Ал долбоордун аткарылышы кандай жүрүп жатканынан кабар берип турат. Дагы бир эскертет элем. Логикалык чынжыр боюнча баары бири-бирине байланыштуу болуп турушу керек. Ар бир кадам так бир милдеттин аткарылышына алып келет. Ар бир милдет максаттын аткарылышына алып келип, акыркы жыйынтыкка жетүүгө жол салат. Мындай логикалык чынжырда башка бир бөтөн милдет же иш чаралардын болушу мүмкүн эмес. Милдеттерди жана иш чараларды жазып чыгуу ишинде сизге ийгилик каалайм. Кийинки ирет социалдык долбоордун эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири бюджет тууралуу сөз кылабыз. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы тургула.